Свежий Türkiye'den ne kılarsın? O Türkiye'de geldi o bir свежий. O zaman biz kanlar kılavuz yani. Biz akıllarda şu oturganlardan çıkarı daha başka aylarдағы өзіміздің konuşmalarga жете турган кылып доставка кылып бересиздер кандай? O неме мындай кыласыздар да, ошол жерде отуруп сүйлөшөсүздөр. Группада. Неме, Аким сен канча эгейин деп атасың? Аким 20 аны эгем дейт. Хорошо, сенчи, мен 30ду, 50 болду. Анан үсөң канча? Неме? Бардыңар биргесиңер да эсептеп көрүп туруп, ал жерде мисалы үчүн 1000 редшиф ала турган болсо 1000 түп. Анан апеллетир кылып туруп, дагы 100 голден делешести коштуруп туруп, анан ошо менен баалашасыңар. Эй, жигит, канчадан бересиң бизге деп. Анан мен 200дөн сатып атам деп. Я арзаныраак кылып бер, биз мындайбыз, биз көп алабыз. Дегел бул деп туруп, басын 20 сом деп алып, анан бул жакка жеткизип бересиң деп сүйлөшөсүңөр. Өздөрү машинеси менен жеткизип алып келет, бир күндө эгип аласыңар. Бак эми мындай да, бул 5 саатта 5 сааттын ичинде бул эмеге тамыры жерге берилиш керек да. Анан ол жактан холодильник менен алып келип беришет алар. Холодильникке портер холодильниктер бар. Ошого жүктөйт силерге лайык көчөрүп. Ошо менен алып келет. Даяр турасыңар мына жерде. Сразу тал өзүңөргө көчөттөрүңөр алып туруп эле барып эгип аласыңар. 5 сааттын ичинде. Анан 5 саат эмес мен чал жерим даяр болбой калды десеңиздер, улайды эле сууга чалып туруп, мындай суу улайды туруп ошого тамырын малып туруп коюп койсоңуздар тура берет. 1 ай болсо. Жер даяр болгон. Жерди даяр болгончо тура берет. Алмалардын соңдору жанагы Ошо бирден берип коюп, ошоктон мындай айланып, бирден көрүп, үндөбөй. Калгандары сүйлөшөбүз. Кана кандай дагы эмне дедиңиз? жерди кандай кылып тазалаш керек мына? Жерди мындай кыласың, туугандар, бул мына жерди казганда 60, биягы 60, түйдөгү 60 кылып туруп, куб казасыңар дагы. Анан кийин баягы жерде мына колуңар менен эле баягы эгерде ири-ири таштар чыгып калса, ошону алып туруп, жумшап туруп, анан астына мына үйдөгү баягы эски шакшалар бар го. Ошодон сындырып таштап туруп, үстүнө топурак салып, анан кийин онун үстүнөн кийин немени мына жерге тийгизбей туруп, сал өйдүрөк кылып кармап берип турасыңар, эки жагынан топурак салып карматып туруп, анан до конца көмбөйсүңөр. Ушунча ачып коесуңар. Кала берет жерде. Мындай болуп, анан тамыр көрүнбөйт. Ооба, тамыр көрүнбөйт. Жүрө берет. Жердин үстүндө ачып койсоңор, шторун баягы суу келгенде, баа жерден келип туруп, үстүнө көлмө болуп түшүп туруп, анан сууну эме кылыш керек да, өзүнө сиңирип алыш керек. Ошол эгерде өтө таштак жер боло турган болсо, 2ден памперс кошуп көмүп койгула. Ташта суу көп кетип калат да, памперс кармап турат эмени. Баягы нымдуулук. Канча Тамырга кошуп көмүш керек да. О тамырды көмүп туруп, ошонун үстүнө көмүп койсоңар да. Мына тамыр мындай болуп турса, жерде тамыр болсо, тамырды мына сабагынын үстүнө коюп коесуздар. Мындай жаткызып. Ол сууду 1 апта, 2 апталык сууду кармап берип турат. Чырчыктыңа өскөн жерге өсөбү? Олар өсөт. Мына азыркы немелерде, азыркы нени? Агын суу менен эле сугара бересиңер, эгерде суу кеңири болсо. Анан суу жок боло турган болсо, анан тамчылатып сугарып өтөсүңөр. 10 күндө 15 күндө сугарып турулабы же бир жумада болуп турабы? Бир жумада сугарып турасың. Бир жумада Бир жумада бир сугарып турабы. бир сугарып турасың. Бир жумада бир сугарып турасыңар, ошондо өзүңөр да көрөсүңөр да, мындай алма суу ичкиси келгенде өзү мындай жалбырактан кетип шалбайып калат. Суу койгондо кайра көтөрүлүп калат. Мына жалбырагы ылдый караганда эле суу коюп кое бересиңер. Азыр суу эле да. Башка баары коштурмай жок. Эми азыр силерде бардыгыңардан мал болсо керек, анан баягы биогумусту өндүргүлө. Биогумустун урugу керек болсо мага айтсаңар, мен группада. Анан чогулуп туруп сал бересиңер. Мен силерге баягы неме алсам 5000 сом берсеңер, бир коробкага 5 килограмм урук салып берем. Ол урукта баягы көң эле келет силерге. Ошо көңдү башка көңгө кошосуздар, анан кийин көбөйүп кетет да сөлжан. Бир ай, бир 45 күндөн кийин уже баягы жер полный сөлжан болуп калат.
kotorup turadi eкен da. Dağını aldım. Atırıp kıskanını alıp kararını kotorup turadi eкен. Ооба, отработка кылып бүткөндөн кийин сержандар бар деги бетине чыгып алат өзү азык требует этип. Анан баягы жерде немени баягы апельсин сатып келген ящиктер барбы, пластмасс. Ар бир үйдө болсо керек. Ошого көңдөн толтуруп туруп, суулап туруп, баягы көңдүн үстүнө коюп койсоңуз, сержандар бар деги ошого чыгып алат. Тагин алып иштете бересиз. Оңайлы. Шамал bizde öte katı olarak da Жоқ шипірлер daha сүріп кеткен. Ошого мен карагат эккеле деген себепте карагат баягы шамалга неменин ысы көлдүн баягы улан шамал барбы, тынбай болуп турган. Ошол жерге туруштук берип атат да карагат. Ошол карагатка өткүлө, карагаттан жакшы нерсе жок да. Өтө прибыльный бул жер. 1 гектарга эгип алсаң сен 1 жылда калаган иштарыңды кылсаң болот, тоогу? Карагатка аракет кылды. Брусника, крыжовник, калина, морожка дегендер бар. Оларды о кыргыздар али түшүндө ham көрө элек. Onu вареньясын жасап туруп 0.33 банкага салып туруп, бардыңыздар бирдей банка алышыңар керек да. Окшош. Анан бардыңыздар бирдей эткетке алсаңар, бир чыпы атыш керек да. Мисалы үчүн сиз ачтыңыздар, сиз ачасыз дагы, сиз мыналарга эткетке менен немени сатасыз. Анан кийин контроль кыласыңар. Мынча карагаттын өзүнүн немеси бар да, нормасы бар. Карагат 1 кило карагатка мынча сакыр кошулат, мынча суу кошулат, мындай отто кайнайт, анан куюлат. Бардыңыздар окшош товар кылып кое турган болсоңуздар, мына немени кадам жайды малинасы азыр Москвада сатылып атат. Бардыгы окшош 5 килолик баклажкага кадам жай деп жазып туруп айдап атышат. Силер да ошондой кылышыңар керек да. Олар эң башталды. Карагатты көчөттүн ошол группага Аскар Сулайманов деген жигит бар, ошо номерин таштайм, ошодон аласыздар. Ол өзү келип бул жака полный консультация берип силерге, кандай эгишип жардам берет силерге. Ошол карагатты ушул мына мен немеден эле Сопу коргондон эле бурулганда эле карадым, жерлер бош жатат де. Бардыгын жапай карагат кылсаң канайм, сонун болот. Баягы биз 400 гектарда дайым айтам да шуну, 400 гектарда 4 эчкини кууп жүрөбүз да. 400 гектарга 4 эчки канча пайда берет? Онун көрөк бардыгына баягы мен айткан ягодаларды эгип таштасаңар, ошун жыргалып болот. Бул жерде нымдуулук Кудайга шүкүр. Өзүмен өзү чоңой берет жапайларда. Барып терип алыш эле калат да. Суроолор. Бизге Павлонияны темадан Павлонияны мен Түркияга барганда ошол жерде симпозиумда катыштым. Ошол жерде 40тан ашты доктор, кандидат наук отурду да. Ошолорго суроо бердим да, мен Павлония көрбөдүм. 15 жыл мурун бизге дагы келген Павлония деди. Ушундай ызы-чуу болуп бардыгыбыз 2ден 1ден кээбиртилери плантация кылган деди. Жердин күчүн алып коет экен деди. Аны бизгилер отургузуп атат десем, майли отургуза берсин деди. Эч ким барбаган. Али бир 100 жылдын ичинде иштетпей турган жерлерге отургуза берилет деди. Ошондой. Жок, суук канча градуска? Суукка чыдабайт. Суукта мен үйүмдө мына жаңарыктагы куршактагы үйүмдө баг капкара болуп эле башы неме болуп отур, мен кайра чыкты. Кайра ошондой болду. Значит, курсактын шартта болсо бизде тем болот. Мына көрөктө карагатка өткүлө, брусника, крыжовник ушуга көбүрөөк аракет кылгыла. Анан Аскар Сулайманов менен сүйлөшкүлө. Ошол жигит көчөттөрүн алып келип, бул жерге бир бригада эле келип эле үймө жүрүп эле бар жоңарды үйрөтүп, анан кийин баягыны уру немеси көчөтүнү чыгарып туруп, анан дагы бир көчөт кыла турган жолдорун бар жоон үйрөтүп берсин. Ошого аракет кылыңыздар. Анан баягы биз азыркы жаңы түзүлүп аткан группада дайыма бири-бириңер менен байланышта болгула. Дайыма сүйлөшкүлө. Ошол жерде мындай болуп атат. Жаңы технология, жаңы көчөттөр. Анан ошол жерге мен биофабриканын алейкум ассалам. Биофабриканын адамдарын да кошомун. Ошол жерде Кудай кааласа аракет болот. Биофабрикадагы адам бизге кандай кылып биз өзүбүздүн үйдүн шартында өзүбүзгө жер семирткич кылабыз.
Кандай үйдүн шартында biz